Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен сөз таануу көрсөтүүсүнөн амандашып турабыз. Демек, бүгүн да болсо жаңы сөздөрдү тааныйбыз. Биз турган жер Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплекси болуп эсептелинет. Бул музей Кыргызстандагы эң ири музейлердин бири. Мындан сырткары бул музейдин ичинде көптөгөн кыргыз элинин жана ошондой эле улуттун сыймыгы болгон маданий эстеликтер, тарыхый эстеликтер сакталган. Бүгүн ушул музейге бир гана саякаттап гана эмес, андагы аталыштарга дагы кенен токтолуп өтмөкчүбүз. Алгач достор, музей деген сөзгө токтоло турган болсок, музей же болбосо мураскана деп атап койсок болот. Латын жана грек тилинен алынган. Музей көркөм сүрөт искусствосунда көркөм чыгармаларды экспозициялоочу, окуп үйрөнүүчү, сактоочу жана чогултуучу мекеме. Кыргыз элинин жыгач жана тери буюмдары. Маасы тереден жасалган бут кийим, малдын, кайберендин терилери көчмөндүү элдин буюм жасоолору үчүн өтө зарыл болгон. Ушундан улам 9 катар торкодон акемдин түгү өтүптүр деген калк накылы чыккан. Көкөр бул кооз идиштердин бир түрү, атайын кымыз куюуга колдонгон. Аны жасоо үчүн чеберлер уйдун, төөнүн терисин тандашкан. Калың жеринен, тактап айтканда, эки капталынан алешем кылып кургатып алып бычышкан. Көкөр кармоодо аймактык айырмачылыктар бар. Челек үй тиричилигинде пайдаланылуучу идиш, ага көбүнчө суюк нерселер куюлат. Арча, кайың, карагайдан жасалат. Керектүү жыгач кыйылып, кургатылып, өз-өзүнчө чабакталып, челекке мүнөздүү формада кынапталат да, калай, жез, жукартылган тал менен курчап бириктирилген. Кесе тамак ичүүгө арналган чоң чыны. Кесе жыгачтан жасалган. Азыркы учурда да жыгачтан жасалган кеселерди колдонгон үй бүлөлөрдү кезиктирүүгө болот. Чанач эчкинин туюк сыйрылган терисинен жасалган идиш болуп эсептелинет. Чаначка кымыз, айран, жарма жана башка суюк тамактар куюлат. Ал кол чанач, серке чанач, эркеч жана чоң чанач деп бөлүнөт. Элек торунан ун, талкан жана башка майда нерселерди өткөрүүчү буюм. Анын жердиги жыгач жана кылдан турат. Электин жасалуусунда кыл тегерек алкакка бекитилип жасалат. Элек кээде чыпка катары да колдонулат. Кыл электин майдасын торко элек дейт. Мунун сүзгү элек, чыпка элек деген түрлөрү бар. Табак тамак аш салууга же куюуга колдонулуучу, көбүнчө тегерек формадагы тайпак же чуңкур идиш. Табак алгач жыгач, чопо, фарфор, кийин темир, алюминий, жез, пластмассадан жасалган. Биздин заманга чейинки 1000 жылдыкта жыгачтан жана чоподон жасалган табактар пайдаланылган. Жыгачтан тактап айтканда арча, кайың, тал сөңгүктөрүнөн чабылып, оюлуп же кырылып жасалган. Биздин келечек муун өзү негизинен ушул биздин Сулайман Тоого деги эле музейлерге баш багып көбүрөөк басым жасап, тынымсыз келип турса, бизде унуткалып кетип унуткарып бардыгы жок болуп кетип сөздөрдү пайдаланышмак. Себеби дегенде биз музейде ар бир келген конокко, балага жок болуп кеткен сөздөрдү сөзсүз айтып турабыз. Бир эле мисал эмгек шаймандары деген сөздү колдонушпайт. Эмгек курал жарактары деп басым жасап калышкан. Шаймандары деген сөз эмне экендигин түшүнүшпөйт. Ал эми эгерде музейге келсе, мына сиздер мен аркамда көрүп турган эмгек шаймандары жөнүндө сөз болмок. Бул эмгек шаймандарында ар бир нерсеге басым жасалат. Кетмен, тырмоч, мына ар бир башкача өзүнүн нукралыгын түшүндүргөн сөздөргө басым жасап айтылат. Кыргыз элинин жок болуп кетип аткан сөз, нукрал сөздөрүнүн ар бирине басым жасалып айтылуучу дагы бир биздин диаграмманы көрүп турасыздар. Ашкана, кухня деп колдонуп калышкан. Бу дагы ар бириндеги нукралдык, ар бир буюм, аяк кап, идиш кап, мынакей ар бир сөзү өз-өзүнчө мааниге ээ болгон, нукралыкты түшүндүргөн, кыргыздын улуттуулугун, ар бир тилибиздин ушул күнгө чейин жашап келаткандыгына басым жасаган сөздөр дал ушул биздин музейде сакталып жана жашап келе жатат. Келген бизге конокторго, балдарыбыз, келечек муундарга кыргыздын сөздөрүнүн нукралыгын, сулуулугун даңазалаш үчүн биз экскурсоводторуна, баяндамачылар бардыгы кыргыз тилинде нукра сүйлөгөнгө аракет кылабыз жана аны таанытканга басым жасайбыз. Сиздер азыр көрүп турган биздин кыргыздын улуттук ашканасындагы буюмдар. Бул жөнүндө сөз кылсак, кыргыздын нукралыгын жана кыргыздын сөзүнүн суктанарлык деңгээлдеги
кулуктуу сөздөрдү угууга мүмкүнчүлүк болот. Эң негизгиси биздин айта турган сөзүбүз кыргыздын кыргыз экендигин далилдеп келген тил дал ушул биздин музейде жашап келатат деп айтабыз. Мен кармап турган боз үйдүн боосу болуп эсептелинет. Бул боз үйдүн жыгачы менен төбөсүн бириктирип турган узун кездеме. Алардын туурасы 4 сантиметрден 12 сантиметрге чейин жетет. Ал эми бул терме кездеме деп аталат. Терме кездеме атайын тегерич таякчасы менен бирде өйдө, бирде төмөн ыкма менен атайын оюлар түшүрүлүп жасалат. Ал эми бул кийинки көрүп турганыбыз шалча деп аталат. Шалча деген сөздү биз көпчүлүгүбүз эле уга бербесек керек. Шалчаны атайын өрмөкчүлөр, айрыкча түштүк жергесиндеги өрмөкчүлөр аларды жүзүндөн дагы жана ошондой эле кебезден дагы токуп жасай беришет. Көбүнчө тогуз төбө деп дагы атап коюшат. Шалчаны үйдө дубалга илишет жана ошондой эле көчкөндө атайын эмеректерди жүктөөчү же болбосо аларды алып жүрүүчү буюм болуп дагы эсептелинет. Чопо же болбосо гүлбото. Чополуу минералдардан турган чөкмө тоотек сууга эзилип, камыр сымал жумшарат да, кургаганда калыбын сактайт, тапталганда ныкталат. Дал ушул чоподон байыркы кезде ар түрдүү буюмдарды жасашкан. Кумура. Бышырылган чоподон жасалган оозу кууш карапай идиши. Неолит доорунан бери колдонула баштаган. Ушундан улам кумарачылык кесиби пайда болгон. Сырга же болбосо сөйкө. Кыз келиндердин кулакка тага турган зер буюму, анын кулакка илүүчү имеги, ичке моюну жана сүйрүү тегерек жумуру болгон жүрөкчөлөнгөн тоголок сыяктуу түрдүү формада жасалат. Сөйкө зергерчиликте сыялоо, сиркетүүгү, тогуз төбөлө, чыпкалоо, тордоо, эшүү жана сомдоо өңдүү негизги ыкмалар аркылуу жүзөгө ашат. Шуру моюнга тагылуучу асем буюм, аны маржан деп да аташкан. Шуру желбирөөчкө, жаак мончокко, чач уштукка өткөрүлөт. Элдик зергерчиликте кыз келиндердин кооз буюмдары жана ат жабдыктар шуру менен асемделген. Билерик, бул зер буюму болуп эсептелинет. Мунун эни ар кандай көрүнөт. Дегенкиси жазыраак билерик көркөм көрүнөт. Байыркы кезде зергерлер ар кандай көзөнөкчөлөрдү түшүрүп жасашкан. Барыбыз билгендей эле сөздүн кени дал ушул кыргыз тилинде. Мисалы айтсак, ыр жазууда уйкаштыктын дал келүүчүлүгү мыкты деңгээлде. Сөздү чыгармачылыкта гана эмес, уул кызына туура тарбия берүүдө да мыкты пайдаланышкан. Буга мисал фразеологизмдерди айтсак болот. Себеби фразеологизмдерде башка маанини туюндурган сөздөр колдонулат, бирок алар биргелешип келгенде такыр башка маанини жаратат. Жең ичинен башкаларга билгизбей, астыртан, тымызын дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирсек, абал жаман, ошон үчүн бардыгы жең ичинен бүтүүгө тийиш. Бир ишенгенибиз өзүңө окшогондор. Ала тоо. Ийнесинен жибине чейин, эч нерсесин калтырбай, майда чүйдөсүнөн бери бүт бардыгын дегенди түшүндүрөт. Мисалы, колхоздун жайын жана жаштарыбыздын тилегин ийнесинен жибине чейин айттым. Жантошев. Тиш каккан, бир нерсеге кадик болгон, дасыккан дегенди түшүндүрөт. Тиши каккан немелер өздөрүн токтоо кармап, олуттуу маселелер жөнүндө гана сүйлөшөт. Бейшеналиев. Мурдун балта кеспейт, кенебейт, тоотпойт, камырабайт дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирсек, тазалана турган кийимдердин кемчиликтери үчүн фабриканын жумушчулары, жетекчи адамдары өздөрүн күнөөлүү сезишпейт. Мурдуларын балта кеспейт. Чалкан. Кудайдан жөө качкан, өтө шум, ашкан митаам дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирсек, ал бирди эки кылган, Кудайдан жөө качкан неме? Чалкан. Ээр качкы, ат тууралуу сөз болуп жатат. Тактап айтканда, кичине эле кармоодон чыкса, качып жөнөгөн ат жөнүндө. Мисал келтирсек, Эригиште эл үчүн ээр качкы ат жаман. Ырыс кесер, кесирдүү, колунан эч нерсе келбесе да анча-мынчаны теңине албай, жактыра өрбөй ыргыштаган, ырысын тепкен адам тууралуу сөз болуп жатат. Мисал келтирсек, Тоо арасында сандалган ырыс кесер, кесирдүү самсалы көл башындагыларга зорго жеткен экен. Арынын уюгундай, абдан уудуу болгондой, ызы чуусу, кыжы-кужусу көп дегенди түшүндүрөт. Мисалы, залдын ичи арынын уюгундай кыжылдайт. Ажалдын оозуна түшүү, кыйынчылыкка кабылуу, катаал учурга туш келүү дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирсек, Ажалдын оозуна түшүп көрсүн, анан аман кайтканын көрөйүн. Бет бактырбоо, айтканга көнбөө, моюн сунбоо, жолутпоо дегенди түшүндүрөт. Койгула, аралашпагыла, деп кален бет кактырбай тыйып салды.
алкынган албуут катын тажаалданып алмакемди бет бактырбайт. Боорун тырмоо, ыкшып аябай күлүү, ээрип калуу, күлкүсүн токтото албай ыкшып калуу дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирсек, Жаш мугалим кыз аябай күлкүчү эле. Боорун тырмап ээрип калды. Кээ бирөө боорун тырмап өбөктөйт. достор, бүгүнкү көрсөтүүбүздөн жаңы фразеологизм сөздөр менен жана историзм сөздөр менен тааныштык. Бир гана сөздөрдү таанып билбестен, улуттук баалуулуктарыбыз сакталган жана ошондой эле баарыбыз көрүп, билишибиз керек болгон музей менен да жакындан тааныштык. Айтылат эмеспи, сөз бул бардык жерде курал болуп бере алат. Мына ушул себептен биздин көрсөтүү менен бирге болуңуздар.